Assalamu алейкум достор. Иран жөнүндө бир канча маанилүү теманы айтып берейин деп атам. Биринчиси, Трамптын советниктери, кеңешчилери согуштан чыгып кетти деп атыптыр. Өзүңдү Американын элинин көзүндө жеңүүчү жарыялап чыгып кетти деп атыптыр. Себеби элдин баарына түшүнүктүү болуп калды. Бул согуш бир баткак. Бул 1-2 күндө, 1-2 жумада, 1-2 айда дагы бүтпөй турган чоң согуш болот дагы. Бул согушка карай Американы түртүп атышат. Ошол баткакка батып кала элегиңде чыгып кетти деп атышыптыр. Себеби Американын элинин көпчүлүгү буга каршы экен. Алар түшүнбөй атыптыр, эмне үчүн Америка Иран менен согушуп атат? Иран бизге эмне кылды? Ооба ал жерде диктатор бар, ооба демократия жок, аялдар баягы башын ачып жүрө албайт деген сөздү да көп айтышат. Бирок андай ошол региондун баары ошондой. Эмне үчүн Иран? Иран менен Израилдин маселеси бар, Сауд Аравиянын маселеси бар. Бирок биз эмне үчүн ал мамлекеттер үчүн барып Иран менен согушуп атабыз? Биздин балдарыбыз барып ал жерде согушуп өлүшү керек деп атышаптыр. Анан 28-жылы шайлоо бар экен. Эгер мындай кете турган болсо, ал шайлоодон Трамп жеңилет. Рейтинги абдан түшүп кетти. Айрыкча жаңы өсүп келе жаткан муун буларга такыр каршы. Газада согуш болгондо дагы көпчүлүгү Палестина тарап болгон. Азыр эми Иран согушун ошонун уландысы катары көрүшөт дагы. Ал жакта мындай кызыктуу нерсе болуп атат. Мында соц тармактарда биз мусулман, христиан, ак, кара жана башка деген эмени жыйыштырып биригишибиз керек деген сөздөрдү айтып атышат. Биз эми биригишибиз керек. Себеби Америка, Германия, Англия деген мамлекеттерде мындай бир нерсе бар да. Мамлекет бар, бирок мамлекеттин ичинде дагы бир мамлекет бардай да. Алар өтө уюшкан, өтө күчтүү, өтө акчалуу. Шайлоо болот, бир театрга окшогон бир шайлоо болот. Бирде демократ келет, бирде республикалык келет. Бирок тышкы саясатта эч нерсе өзгөрбөйт. Баягы ичиндеги өзүнчө мамлекет ошолор баары бир башкара берет да. Ушуну булар азыр түшүнүп калды да. Ошолорго каршы биз биримдикте болушубуз керек экен, биз бөлүнбөшүбүз керек экен деп айрыкча буга чейин мусулман дегенде алардын көзүндө террорист деген сөздү аларга эмесине сиңирип койгон эле. Ошол 2001-жылдардан баштап, Бен Ладендин тегерегинде окуялар болгондон баштап мусулман деген сөздү террорист деп коюшкан эле да, адамдардын аң сезими. Азыр ошол нерсенин чынында терроризмдин түбү башка жакта экен деп адамдар мындай ойгонуп аткандай сезилип атат. Кечээ жакында Испаниянын премьер-министри биз Испанияны колдонтурбайбыз деди. Америка келип Испанияны колдоно албайт Иран согушунда деди. Себеби 2003-жылы Иракка кирип атканда дагы ушундай сөздөр айтылган. Кийин эмне болду? Андай эмес болуп чыкты. Азыр деле ошондой болуп атат. Биз бул согушка катышпайбыз деп койду. Ошодон кийин мусулман мамлекеттердин көзүндө Испания ушунчалык мындай эме болуп калды да. Мусулман мамлекеттердин эле эмес, Америкадагы жана мен айткан элдин көзүндө деле, батыштын элинин көзүндө жөнөкөй элдин көпчүлүгү ошентип ойлонот. Ирландиядагы билишимче ошентип ойлонот. Ушундай болгон мамлекеттер бар. Болгону алар бул чоң күчкө каршы сүйлөгөндөн бир аз коркушат. Себеби экономикалык жактан алсыз. Ушундай бир көрүнүш болуп атат, достор. Анан ошол жаңы муун дедим, алар телеканалдарды көрбөйт да. Мисалы CNN, BBC окшогон телеканалды көрбөйт, газеталарды окубайт. Алардын маалымат алуу жолу бул соц тармактар TikTok болуп калган. Ошон үчүн булар TikTok'ту сатып алышты. Азыр TikTok'тун Америкадагы бөлүгүн америкалык бир ишкер сатып алды. Эми ошол TikTok'тун алгоритмдерин ойноп отуруп, жаңы муундун жаштардын аң сезимин өздөрүнө ыңгайлуу жактарга бурмалаганга аракет кылып атышат. Өзү массалык маалымат каражаттары бар го, ошо телеканалдар, газеталар. Булардын башта курулуу максаты элдин аң сезимин манипуляция кылуу, бурмалоо. Аларга кабарларды айтып туруу эмес, эч качан максат мындай болгон эмес. Журналист дегенде өзү журналистти аскер эле деп кое берсеңер болот. Адамдардын аң сезими үчүн согушкан, маалымат талаасында согуш жүргүзгөн аскерлер. Мисалы, чоң мамлекеттер башка мамлекеттерге барып өздөрүнүн массалык маалымат каражаттарын ачат, телеканалын ачат, азыр интернет сайттар, кабар сайттарын ачат. Алардын максаты эми ошол мамлекетке ачылган аскер базасы деп эле көрсө болот. Аң сезимдер үчүн согуша турган аскер базаларын ачып атат деп койсо деле болот да. Эми Америка менен Израиль азыр Иранды катуу бомболоп атат. Иран дагы Израилди бомболоп атат. Анын сыртында Иран араб мамлекеттерин дагы бомболоп атат. Ушул жерде бир аз токтололу. Араб мамлекеттеринде америкалыктардын базалары бар. Анын сыртында
мына могул картаны карасаңар, ушул карта суу картасы экен. Мына мамлекеттердин аттары жазылып турат, анын астында мына пайыз жазылып турат. Мисалы Египетте 6420% деп турат, туурабы? Бул эмнени көрсөтөт? Эгер ошол пайыз 100% боло турган болсо, ошол көрсөткүч, ал мамлекеттен канча иче турган суу чыкса, алардын колдонгон суу да ошончо болот экен. Мисалы Египеттен 10 литр суу чыгат, египеттиктер 10 литр суу ичет. Ошондой болсо 100% болот экен көрсөткүч. Эми мына араб мамлекеттерин карагыла. Сауд Арабияныкы 883% деп турат. 10 литр суу чыгып атат, бирок буларга 80 литр суу керек деген маани келет. Араб Эмиратын карагыла 1700% деп турат. Иракта 109%, Иранда 72%, Египетте 6500%. Ал жерде суу маселеси бар да. Араб мамлекеттери көбүнчө иче турган сууду деңизден алышат. Деңиздин суу туздуу болот. Ал сууду ошол суудан тузду бөлүп иче турган сууга айланткан заводдор болот. Эгер бул согуш күчөй бере турган болсо, мен бир кытайлык эксперттин, профессордун сөзүн силерге айтып атам. Иран ошол заводдорду урушу мүмкүн дейт. Суу заводдорун урат, анан арабтар иче турган суусу жок болуп калат дейт. Алардын запасы жетпей калат деп атат. Биринчиден ошол жерден урат. Экинчиден, бул мамлекеттердин тамак ашы дагы, азык түлүгү дагы, продукция, магазиндеги продукция дагы сырттан келет экен көбүнчө. Алар мына Ормуз кысыгынан өтөт экен. Азыр Ормуз кысыгын тосуп салды дагы, жакында булардын магазиндери дагы бушап калат экен. Жей турган тамагы деле түгөп калат экен. Ошол жерден уруп атат. Үчүнчүсү, нефт чыккан жерлерин уруп, буларга нефттин акчасы келбей калабы? Бул мындай жактан маанилүү экен. Булар келген акчаны, долларларды, мисалы силердин колуңарга да көп акча келсе эмне кыласыңар? Жөн эле акча бойдон сактап койбойсуңар да, аны бир жактарга инвестиция кыласыңар, туурабы? Азыркы учурда эң кирешелүү тармак эмне инвестиция кылуу үчүн? Силер ошол араб мамлекеттеринин ордунда болгонуңарда каяка акчаны инвестиция кылмаксыңар? Технология компаниялары болот. Американын технология компаниялары, Apple, Google, Microsoft, айрыкча AI компаниялар, жасалма интеллект компаниялары болот. Ошол жактарга өтө көп акчасын салат экен арабтар, ошо нефттин акчасын. Мындайча айтканда, Американын ошо биржасын, экономикасын сугарып турган чоң бир каналдардын бири экен да, арабтардын акчасы. Азыр эгер Иран ошол нефттен ура турган болсо, Американын экономикасына суу акпай калат. Арабтардан акпай калат дагы, бул Американын экономикасына чоң удар болот экен. Ушундай максатты дагы көздөйт дейт ошол кытайлык профессор. Эми Америка менен Израиль Иранды кантип урат? Кайсы жери, Ирандын кайсы жери алсыз? Мына экраныңарда картаны карасаңар, Иранда бир эле улут жашабайт экен да, көп улуттуу мамлекет экен. Ортодо фиолетовый Персия деп турган бул перстер өздөрү, көпчүлүк перстер. Бирок мына түндүк батыш жагында азерлер жашайт экен, күрттөр жашайт экен, батыш жакта арабтар жашайт экен, түркмөндөр жашайт экен. Булардын көздөгөнү ошол улуттарды бири-бирине салуу дейт, жарандык согуш чыгаруу дейт. Ошол жеринен урат деп атышат. Мына күрттөрдү менен уже сүйлөштү. Кече мына Америка күрттөр менен сүйлөшүп, күрттөр ошол жактан Ирандын чек арасына карай жолго чыкты. Иракта дагы күрттөр бар экен, ошолор менен жолго чыкты деп күрттөргө басым кылып атыптыр. Буга чейин дагы Ирак согушунда, Сирия согушунда күрттөр менен ушинтип иштешип келген. Аларга айтканы, силер биз менен согушсаңар, биз силерге жер беребиз, мамлекет беребиз дейт да. Өзү ал жерде өтө көп күрт жашайт, бирок алардын мамлекети жок. Көпчүлүк күрттөр түрктөр Түркиянын чыгышында жашайт, Иранда жашайт, Иракта жашайт. Азыр дагы ошол картаны колдонгонго аракет кылып атыптыр арабтар, америкалыктар. Билбейм буга канчалык барат. Себеби бул идеяга түрктөр дагы өтө каршы болот. Түрктөр дагы күрттөргө каршы, эгер мындай кыла турган болсо, Иран менен кошо күрттөргө каршы согушат. Бул канчалык ишке ашат билбейм, бирок ушул жеринен урат деп айтып атат ошол кытайлык профессор. Анын сыртында Ирандын дагы суу маселеси бар экен, достор. Ошол жерден дагы урат деп айтып атат. Ушундай, достор, азырынча мен окуган маанилүү темалар. Силер эмнелерди окуп атасыңар? Мен эмнелерди туура эмес айтып алдым же айтпай калдым? Пикир бөлүмүнө жазгыла, сүйлөшөлү, талкуулайлы.
Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.